Жетегүз районунун Актерек айылында өткөн жылы 100 балага ылайыкташтырылган балабакча колдонууга берилип, учурда Жеңиш, Кичи Жыргалчак, Актерек айылдарынын балдары тарбияланууда. Жаңы имарат 2 кабаттан туруп, бөөктөр үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бардык заманбап талаптарга жооп берет. 2 кабаттан туруп, ушул айылдын жана коңшу айылдардын балдарын ушул жерден тарбияланышат. Аталган балабакчанын жалпы сметалык баасы бул 30 миллион 900 миң сомду түзүп, толугу менен Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Ошондой эле бул жерде бардык шарттар каралган десек болот. Эң акыркы, эң жаңы талаптарга жооп берген заманбап балабакча. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинде жалпысы болуп 12 тарбиячы эмгектенет. Балдарга сабактан тышкары англис тили жана бий ийримдери каралган. Буга чейин ошо биздин айыл өкмөттө мындай бала бакча жок болчу. Бул жерде балдар 3 маал тамактанышат. Андан тышкары бизде ар түрдүү конкурстар, ар түрдүү кечелер, утренниктер уюштурулуп турат. Мындай бөбөктөр тарбияланган мекемелер Ысык көл облусунун ар бир райондорунда курулган десек жаңылышпайбыз. Бул үчүн жергиликтүү жашоочулар Ысык көл өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдирип келет. Аталган фонд ишмердүүлүгүн баштагандан тартып билим берүү, саламаттык сактоо, спорт, маданият, жол жана суу тармактарында облус боюнча бир катар алгылыктуу иштерди аткарып келет. Бул үчүн 2018 жылы Кумтөр Operating Company ишканасы тарабынан фондго 504 миллион сом акча каражаты которулган. Спорт тармагында Жетегүз району боюнча Тамга, Сару, Дархан айылдарына кичи футбол аянтчасын курууга жасалма газон алынып берилсе, Тоң районунун Каракөө, Каратала айылдарында спорт залдары колдонууга берилди. Ал эми Бүкөнбаев айылында дагы спорт зал курулуп колдонууга берилген. 2016 жылы курулушу башталган Светлая Поляна айылындагы спорт зал жакынкы күндөрү иштеп баштайт. Светлая Поляна айылындагы салынып жаткан спорт залдын ичинде турабыз. Бұл спорт зал 2016 жылы башталған. Жарна сервис деген осы утуп алган 22 миллион 815 миң сомго. Мына ошол суммага азыр бүтүп атат. Кудай буйруса, мына бир ашып кетсе бир жуманын ичинде бүтүү стадиясында турабыз, тапшырабыз. Ал эми маданият тармагына кайрылсак, бул тармакта райондордун маданият үйлөрүнүн материалдык техникалык базалары чыңдалып, жабдуулар алынып берилди. Ошондой эле 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө акча каражаттары бөлүнгөн. Учурда Тоң районунун Төрткүл айылында жаңы маданият үйүнүн курулушу башталды. Биздин артыбызда турган объект бул маданият үйү. Төрткүл аймагынын Төрткүл айылынын маданият үйү. Бул объект 2018 жылы өнүктүрүү фонд, Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып келатат. Бардык сметалык баасы 15 миллион сом түзөт. Подрядчик болсо Кубаныч жоопкерчилиги коом чектелген коом аркылуу утуп алган, ошол подрядчик аркылуу курулуп атат. Быйыл ушу кыш мезгилине кирген байланыштуу убактылуу 1 айга токтолуп турат. Азыр март айынын 1-нен баштап кайра уже жумуш иштери башталат. Өнүктүрүү фонддон 2018 жылы көп эле жардамдар келди. Мисалы үчүн баса белгилей кетсек, Арис проект программасы аркылуу 82-1 МТЗ тракторы ай чарба шаймандар менен кошо алганбыз. Анын 1 миллион 200 миң сом ошо өнүктүрүү фондунан өзүрүк салым катары келген. Андан тышкары боз үй алынган, анын 55 миң сому дагы өнүктүрүү фонддон өзүк салым катары келген. Төрткүл аймагынын Тура суу айылында Кара Тумшук участкасында да көпүрө салынган. Көпүрө анга да өзүк салымын өнүктүрүү фонддон келген. Саламаттык сактоо тармагында райондор боюнча Ысык көл районунун Чоң Өрүктүү айылында, Ак Суу районунун Курбу, Ак Булак айылынын Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан ФАП курулуп колдонууга берилди. Жалпы Ак Булак айылында 2090 адам тейлейбиз. Мында Дагода 1 жашка чейинки балдарыбыз 52 бала, 2 жашка чейин 49, 6 жаш, 33 ошо балдардын баарына убагында эмдөө жасайбыз. Ар кандай оорулар менен келет. Эми кичинекей балдар көбүнчө ич өткөк менен келишет, кускан жана энтероколиттер менен келишет. Азыр эми кыштын күнү көбүнчө грипп менен кайрылып келип атышат. Биздин айылда дагы көрдүңөр суу арыктан ичебиз, ошого байланыштуу балдар эми жазында көбүнчө жана ич өткөк менен кайрылышат да, диарея менен.
Билим берүү тарамагына өткөн жылы Ак Суу районунун Качыбек айылында жаңы мектеп колдонууга берилди. 240 окуучуга ылайыкташтырылган мектептин сметалык баасы 57 миллион сомду түзүп, Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Акчы айыл аймагындагы Качыбек айылындагы Качыбек орто мектеби бул жаңы мектебибиз 2017 жылдын октябрдын 24-үндө 240 орундук жаңы мектеп салынды. Көптөн күткөн жаңы мектебибиз бүт көрүлүп, спорт залы менен, актовый залы менен, балдарга ысык тамакты оптималдаштыруу 2018 жылдын ноябрдын 1-инен тартып ысык тамак бере баштадык. Быйылкы 2019 жылыбызда ушул президентибиз белгилеп өткөндөй аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жылынын алкагында жалпы мектеп жамааты менен ушул өзүбүздүн иштерибизди аркалап келебиз. Мектебибиз жаңы, бул мектептин ичинде буюрса жакшы балдарыбыз чыган, жакшы балдар чыгат дегенге толук ишенем. Жетөгүз районунун Актөө айылындагы мектеп талапка жооп бербей, эскилиги жетип калгандыктан айылга 150 окуучуга ылайыкташтырылган жаңы мектептин курулушу башталды. Курулушка 40 миллион сом бөлүнгөн. Аба ырайга байланыштуу учурда жумуш токтоп турат. Жакынкы аралыкта иш кызуу башталмакчы. Санитардык гигиеналык абалына да талапка жооп бербегендиктен Ысык көл өнүктүрүү фондунан райондук мамлекеттик администрациянын колдоосу менен жаңы заманбап 150 орунду 2 этаж мектеп курууга макулдук берилген. 2018 жылдын жаз айынан баштап ушул жаңы мектептин курулуш иши башталды. Биченден өзүнүн строительдик нормаларга жооп берген, катлабан казылып, фундаменти курулуп бүттү. Эми ушу жаз айы менен буюрса башталып, баягы калган жумуш иштери башталат. Аталган фонд аймактагыларга трактор, жүк ташуучуна жана башка бир канча техникаларды дагы алып берген. Ушул 2017 жылы өнүктүрүү фондко кайрылып, 2 техника, бир 892 жана 82 бир техникасын тракторларды алганбыз айылыбызга. Айыл өкмөт тарабынан жардамдар берилип, соко, косилка, сеялкалар алынып берилди. Азыр айылга айыл өкмөттүн бизде 4 айылдан турат, ушу 4 айылга жакшы кызматын көрсөтүп атат. Башка частныйларга караганда арзаныраак услуга көрсөтүп атабыз. Балыкчы шаарында аймактарды өнүктүрүү жылында коопсуз шаар долбоорунун негизинде 84 даана көзөмөл, 2 даана жол эрежесин бузгандарды каттоочу видео көзөмөл камерасы орнотулган. Коопсуз шаар долбооруна жалпы 18 миллион 418 миң 810 сом каражат жумшалып, аталган фонд каржылаган. Стационарный камерабыз шаардын четинде турат, мобильный болсо шаардын ичинде унага орнотулган. Бирок бүгүнкү күндө азыр ал камераларыбыз баягы атайын кошуло элек, штрафтарыбыз баягы айдоочуларга барбай эле турат, баягы тестирлүү режимде иштеп турат бүгүнкү күндө. Айта кетсек, бул жалпысынан шаардын аймагында 84 камерага жалпысынан 8,5 миллион сом сарпталды. Штраф чыгара турган камераларыбызга болсо 9,5 миллион сумма каржыланды да, Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан. Фонддун акча каражатын бөлүштүрүүдө Жетөгүз, Тоң райондору жана Балыкчы шаары Кумтөр ишканасынын ишмердүүлүгүнө түздөн-түз байланышта болгондугунун негизинде экскроу эсеп ачылган. Бул эсепке аталган ишканадан түшкөн акча каражатынын 50% суммасы, калган 50% акча Ак Суу, Түп, Ысык көл райондоруна жана Каракол шаарларын өнүктүрүүгө жумшалат. Ошол бөлүнгөн акчаны биз жылдын аягында Кумтөрдөн божомолду суммасын кийинки жылга деген сурап билебиз. Алар берет божомолду акчаны. Андан кийин биз байкоочу күнүшкө райондорго деген беребиз. Силердин көйгөйлүү социалдык көйгөйлөрүңөргө эмнелерге жумшалат деп. Кумтөрдөн бөлүнгөн баардык акча каражаттарынын сарпталышы жергиликтүү байкоочу кеңештери тарабынан бекитилген пландын негизинде облустук байкоочу кеңешке сунушталып, анан жумуш аткарылат. Анан ошону биздин фонддун кызматкерлери бүт баарын иштеп чыгып, анан жана 12 кишиден турган өкмөт бекитип берген байкоочу кеңештин курамы бар. Ошол курамга деген алып келип беребиз, алар карап туруп, биздин жообуга ылайыктуусун ылайыктап, ар бир райондун көйгөйүнө жараша бөлүп берип, бекитип бергенден кийин
50% биз кайра эле Кумтөр менен кайра деген макулдашып, Кумтөр кол коюп берет. А калган 50% тиги байкоочу кеңештин эле колу менен биз ошолорду деген только ошолордун бекитип берген пландын негизинде гана иш алып барабыз. Бизден башка деген өзүнчө келип кээ биздин деген ушу жарандар келип суранышат. Фонддон деген келип, дирекцияга келсек эле ошол директор же болсо деген байкоочу кеңешчиси жок эле деген өзүлөрү чечип берет деп. Андай болбойт да. Биздин жылдын башында кандай бөлүнүп берилсе, ошону жылдын аягына чейин аткарганга аракет кылабыз. Ашык акча эч жакка кетпейт. Ошол боюнча бизди деген эсеп палатасы жылына деген текшерип турат. Андан тышкары байкоочу кеңешке өзүбүздүн отчетубузду берип турабыз. Андан тышкары биздин баягы текшерүү органдарынын бүт баары дайыма көзөмөлгө алып турат. Божомолдуу планды алар бергенине байланыштуу быйыл бизде где-то 500 миллион тегерегинде акчаны берип атышат. 500 миллионго жакын. Эске салсак, 1997-2017 жылдын аралыгында Кумтөр Operating Company ишканасы тарабынан аталган фондко чегерүүлөр 3 миллиард 351 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн.